Аты жөнүн айткысы келбеген бул кыз Ош шаарынын Борбордук базарында соода сатык менен алектенет. Эгерде үй бүлөлүк шарты жетиштүү болгондо быйыл 10-класста окумак. Кара Суу районунда менден башка да классташтарым жумуш менен алектенип, окууну таштоого аргасыз болушкан дейт ал. Азыркы учурда ата энеме жардам берип базарда иштейм. Бирок мага окшогон колледжде же болбосо жогорку окуу жайда окубай калгандар деле көп. Базарда кээ бирөөсү араба түртүп иштесе, кээ бирөөсү дыйканчылык кылып, ал эми кээ бирөөсү ошо базарда ата энесине жардам берип иштеп жатышат. Көпчүлүгү эле 9-классы бүткөндөр. Бул кыздын тагдырына окшош окуучулар миңдеп саналат. Учурда мектепти толук аяктабай, 9-классты бүткөн соң ишке тартылып кетип жаткан окуучулар көп катталууда. Ош облусунда өткөн жылы 7706 окуучу мектепке кайткан эмес. Алардын 3767-си колледждерге жана кесиптик лицейлерге тапшырганы менен 3840 окуучу түрдүү иштер менен алектенип, окуусун улантуудан баш тарткан. Адистердин айтымында окуучулардын оор иштерге тартылуусу базар жана дыйканчылык менен алектенген райондордо көп. Иштегендер бар, окубай калгандар да бар. Эми кээ бирлер мисалы үчүн көбүнчө базарга жакын жердегилер ата энесине жардам берип базарга чыгышы мүмкүн, же болбосо дыйканчылык кылышы мүмкүн. Андан кийин бир 320 окуучу булар миграцияга кеткен. Баягы дыйканчылык кеңири тараган, анан кийин базарга жакын райондордун балдары да. 2015-2016 окуу жылында Ош облусунда 9-классты 19018 окуучу бүткөн. Анын ичинен 11253 окуучу 10-класска кабыл алынган. Калган 7765 өспүрүм мектептеги окууну уланткан эмес. Ал эми 2016-2017 окуу жылында болсо 9-классты 18591 окуучу аяктаган, 10716 окуучу 10-класска кабыл алынган, калган 7875 өспүрүм окууну уланткан эмес. Аларды райондорго бөлгөндө Алайда 9-классты 1193 окуучу бүтүргөн, 849 кайра 10-класска келген, 344 мектепке билим уланткан эмес. Араванда 1911 окуучу 9-класста аяктаган, анын ичинен 1144 мектепке кайткан, ал эми 767си мектепке барган эмес. Кара Суу районунда 9-классты 5697 окуучу бүтүргөн, 2918 кайра 10-класска келген, 2779 мектепке билимин уланткан эмес. Кара Кулжада 1344 окуучу 9-класста аяктаган, анын ичинен 913 мектепке кайткан, 10-класста билим улантпагандардын саны 431 түзөт. Ноокат районунда 9-классты 3844 окуучу бүтүргөн, 2196сы кайра 10-класска келген, 1648 мектепке келген эмес. Өзгөндө 3991 окуучу 9-класста аяктаган, анын ичинен 2161 мектепке кайткан, ал эми 10-класска барбагандардын саны 1898 түзөт. Чоң Алай районунда 9-классты 454 окуучу бүтүргөн, 381 кайра 10-класска келген, 73 билимин уланткан эмес. Ал эми өткөн жылы Ош шаарында 4236 окуучу 9-класста аяктап, кайра 2509 окуучу 10-класска келген. 1717 окуучу болсо ар түрдүү себептерге байланыштуу мектепте окуудан баш тарткан. Лицейлерге барышат, башкача техникалык баягындай кесип багытына кетишет да. Биз ушу майлардын ичинде биз жанагындай кесипке багыт берүү боюнча шаардагы 54 мектепте дагы мектеп жетекчилиги мугалимдер тарабынан аларга үгүт насаат иштерин жүргүзөбүз. Ошол эми арабызда бар да 10-11 класста окубай эле техникалык лицейлер окуп, техникалык билимдерди алабыз деген. Бирок эми акыркы мезгилде билесиңер, жанагындай кээ бир окуучуларыбыз ошол жака барып окуйбуз деп укпай калгандар да бар. Адистер кошумчалаганда окубай калган балдардын кийинки тагдыры кандай болоорун ата энелерден баштап жалпы коомчулук ойлонушу керек. Анткени келечек дал ошол жаштардан куралат. Өспүрүмдөрдү оор жумуштан арылтууга мэриянын жаш четелектер менен иштөө комиссиясы көзөмөл салат. Алар балдардын өздүгүн аныктап, мониторинг жүргүзүшөт. Же лицейде окубай, же мектепке кайрып окубай. Анан бизде бир закон бар эмес, 9дан кийин окубай койсо боло берет. 9 обязательно баягындай сөзсүз билим алуу деген бар да. Ошону бетке тутуп алышып, балдар же 10-классты бүтпөйт, же 11-классты бүтпөйт, же лицейди улантпайт. Ошондо арабек калбаш үчүн биз булардын аркасынан түшүп, азыр
мониторинг деп коебуз, ошондой маалыматтар жүргүзүп атабыз. Ошолордун так учетторун алып, алардын аркасынан да биз атайын изилдөөлөр жүргүзөбүз. Буга чейин өспүрүмдөрдү оор жумуштардан арылтуу иретинде бир канча аракеттер көрүлгөн. Маселен, коомдук жайларда оор жумуш менен алектенген балдар текшерилип, жакындарына өткөрүлүп берилген. Дүйнөлүк практикада жашы жете элек балдар оор жумуштарга тартылса, ден соолугуна зыян экендиги айтылып келет. Эске салсак, быйыл өлкө боюнча 9-классты 93 000 окуучу аяктап жатат. Чынарбек Алипбеков, Тилек Адинабеков, Ынтымак.